Тарых музейин оңдоодо бери дегенде 13 миллион доллар урдалган деген пикирин Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев көчмө жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында депутаттар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана башкы прокуратурага тапшырма берип, алар бир айдын ичинде жыйынтык чыгармай болушту. Өзүңүздөр көрүңүздөр, бул жерде коррупция бар экенинен шек жок. Туркиялык компания ичин 14 миллион долларга баалап, бекер бүтүрөбүз деген. Сыртын 4 миллион доллар, ал эми ичин 10 миллион доллар менен бүтүрүшмөк. Сыртын бүтүргөндөн кийин ичин жасатпай биздин атка минерлер келишимди жокко чыгарышат. Анан өзүбүздүн акчага курабыз деп 23 миллион доллар жумшашкан. Эми караңыздар, болжолдуу сумма менен алганда эле 13 миллион доллар урдалганы көрүнүп жатпайбы, деди Иманалиев. Ошондой эле Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин имаратынын алдында жайгашкан Баялы Исакеев, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахмановдун бюсттарынын ар бири 4500 долларга эле жасалганын айтып, музейдеги аттарынын статуясы 14 000 евродон алынганына таң калды. Ал эмес эле эшекке окшоп турат. Аны кыргыздарга берсе деле жасап коймок. Музейдин кызматкерлери мунун кереги жок болчу. Буга окшош өзүбүздүн муляж аттарыбыз бар эле деп жатышат, деди депутат. Ошондой эле туркиялык компания музейди 2016-жылы толугу менен бүткөрүп бермей болгонун кошумчалады. Тарых музейин оңдоп түзүүнүн башында Сапар Исаков турган. Муну жакында маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде да тастыктаган. Демек бери дегенде 13 миллион доллар акчаны Сапардан сураш керек. Булак Назар Ньюс, Чекит Кейже.